Тамеки сатууга бир күн тыйым салынатып, тамеки сатып алып эмес, тартууга да. Мораторий жүрөт да. Кыргызстанда эркектердин 60, аялдардын 30% тамеки тартат. Чылым чегүүнүн зыянынын аркасында пайда болгон жүрөк кан тамыр оорулары боюнча Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн арасында алдыңкы орунду ээлейт. Мындан улам бир күн чылымсыз жашоо аталышындагы акция менен текшерүү рейди өткөрүлдү. Тамеки сатпоону биз сатпоо боюнча акция жарыяладык бир күндүк. Текшерүү учурунда соода түйүндөрүндө чылымдын талаптагыдай сатылбай жана магазиндин кире беришинде жашы жетелектер үчүн атайын эскертүү кагаздары жок экенине күбө болдук. Андан тышкары кире бериште 18 жашка чейин. Мындан сырткары сатуучуларга бир күндүк акцияга активдүү катышып, бүгүн тамеки туруучу текчени жаап, сатпоо боюнча сунуштар айтылды. Сатуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүлдү. Ушу жарандарга болсо дагы, мындай бир күн болсо дагы ушул тамекини сатпоо боюнча бир түшүндүрүү айткылат, айтыш керек деген, зыяндуулугу боюнча бир түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деген максатта бүгүн рейд жүргүзүлүп атат. Учурда тамекинин электрондук түрү кенен жайылууда, анын зыяндуулугу кадимки чылымдан бир топ эсе көп. Мисалы, фильтрлүү бир даана сигаретте чайыр 14 мг, никотин 1,2 мг түзөт. Учурда бул түшүндүрүү иштери байма-бай улантылып, айтылган катачылыктарды оңдобогон магазинелерине административдик чаралар көрүлөт. Пункттары бар. Тамекини кандай жерде сатыш керек, кандай жерде сакталыш керек, жана кимге сатыш керек, кимге сатпаш керек деген атайын пункттары бар. Эгер ошолор аткарылбаса, Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 2021-15 майдагы 121 мыйзамынын негизинде административдик айыптар салынат. Тамеки чеккен адамдын өмүрүндө өпкө рагына чалдыгуу ыктымалдыгы чекпегендерге салыштырмалуу 22 эсеге жогору болуп саналат. Чупара Насырова, Шамин Болотбеков, Нарын жаңылыктары.